COVID-19 каршы Кытай өлкөсүнүн Sinopharm компаниясы чыгарган Verocell вакцинасын берүү Ош шаарында башталды. Алгачкы этапта медицина кызматкерлери алса, экинчи кезекте жашы улгайган жарандар бар. Вакцинаны 18 жашка чыгалик, кош бойлуу жана COVID менен 6 ай аралыгында ооруган жарандарга сайылбайт. Вакцинациялоо процессинде алгач макулдук баракчасы толтурулуп, кийинки баскычка өтөт. Айтсаңыз эже ошол биринчи эмне боюнча суралат? Так, биринчи келгенде эле бизде опросник жүргүзүлөт. Состояниясын карайбыз, больной менен келген пациенттин. Анан ал убакта острый респираторный заболеваниясы менен ооруп аткан жарандар болсо, аларга сайылбайт. Аны карайбыз, ал үчүн баарысын өзүнөн сурайбыз. Башта прививка алып жүргөндө эме болгон соң бу реакция болгонбу, болгон эмеспи, аллергияң барбы, прививкага аллергияң барбы, любой башка лекарствага аллергия барбы, жокпу деп аны дагы сурайбыз. Ооруган оорулар болсо, аларды дагы сурайбыз. Жүрөгү ооруйбу, өпкөсү ооруйбу, анан астма тойный компоненттери болбойбу, ошолор суралат. Анан кийин бөйрөгүн баарысын сурап чыгабыз да. Онлайн регистрация Кыргызстан боюнча регистрация болот. Онлайн регистрация. Каладагы 2 медицина мекемесинде атайын COVID-19 каршы вакцинациялоо пункттары уюштурулган. Алгачкы эмдөөнү санэпид борборунун башкы дарыгери Санталат Орозбаева алды. Шаардын башкы эпидемиологунун кан басымы, дене табы жана вакцинага туруштук берүүсү текшерилип, ковидке каршы расмий сайтка эмдөөнүн биринчи дозасын алганы боюнча маалымат базага киргизилди. Эмдөөнү алган соң күтүү залында 20 мүнөт тыныгуу алды. Бул процесстер эмдөө үчүн атайын министрликтин жобосу менен иштелип чыккан. Шаарга келген 600 дана доза 2 эмдөө пунктуна өткөрүлүп берилген. Вакцинанын алгачкы келген 20% акысыз жүргүзүлөт жана калкты вакцинациялоого глобалдык долбоор түзүлгөнү белгиленди. Бул проекти боюнча булар этап менен дагы бизге жеткирип бермек болгон. Ал боюнча борбордо калабызда сүйлөшүп жатышат. Азыркы убакта вакцина алдыңкы келген бул 20% вакцинанын бардыгы бекер болуп жатат. Ошон үчүн бекер вакцинаны бардыгын келип добровольно алып кетишке чакырамын. Мен ойлойм, буну биз кийинки этаптарда дагы ошол келиш вакцинанын түрлөрү келүүсү күтүлүүдө. Мисалы үчүн Россия Федерациясынан Спутник вакцинасы келет деп айтып отурушат. Азыр жана дагы башка вакциналар келет. Ощущение ушу ийне сайылганда кичине чым эткени да билинбесе, а так момундай бир ачуу уколдор болуп ага окшогон эч кандай коркунуч жок. Мына алганыма 15 мүнөт болуп калды. Өзүмө жакшы эле сезип турамын. Эмдөө башка дарыгерлердин арасында кезек-кезеги менен өттү. Verocell вакцинасынын эрежеси боюнча бир адамга 2 доза берилет. Биринчисин алган соң 21-28 күндөн кийин экинчи дозасын алат. Вакцинаны алган ар бир жарандын маалыматы ковидке каршы штабтын базасында сакталат. Дене табы көтөрүлүп, айрым белгилер болушу мүмкүн экендиги айтылды. Медицина кызматкерлери дагы өз каалоосу менен гана алат. 150 000 доза 75 000 жаранга эсептелинген. Экинчи этаптарда социалдык кызматкерлер жана жаш улгайган өнөкөт оорулары бар жарандарга жүргүзүлөт. Бул бир дозалуу вакцина. Бир дозалуу вакцина бир адамга сайылат. Сайылгандан кийин 21 күндөн кийин 21 күн 28 күн аралыгында экинчи доза сайылат. Эмнеге 2 доза? Себеби биринчи дозаны алгандан кийин адамда жетиштүү иммунитет пайда болбойт. Экинчи дозасын ошон үчүн иммунитетти бекемдөө үчүн экинчи доза сайылат. Экинчи дозага чейинки эреже. Экинчи дозага чейинки эреже бул, мисалы, биринчи дозасын алдым, мен уже вакцина алдым, оорубайм деген бул болбойт. Sinopharm компаниясынын таасирдик күчү азайтылган бир дозалык Verocell вакцинасын Сауд Арабия жана коңшу Өзбекстан өлкөлөрү алган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан тастыкталган ишенимдүү препаратты алуудан баш тартпоо керектигин каланын башкы дарыгери билдирди. Ошондой эле социалдык тармактарда Кытай вакцинасы боюнча тараган маалыматтар жалган экендиги белгиленди. Вакцинадан кооптонбой кадимки шартта алууну дарыгерлер сунуштайт. Эми бул мажбурлоо түрүндө эмес, ыктыярдуу түрүндө. Каалаган дарыгерлер алса болот. Эми бул орунду көптөгөн биздин дарыгерлерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз башынан өткөзүп көрүштү. Аябай оор, кыйын оор экенин билишти. Эми жаңы штамптары чыгып атат, дүйнөнү каптап атат 3-чү толкун. Бул вирустук ооруну бирден бир алдын ала турган эң негизги максат бул вакцинация.
Эмдөө өлкөнүн Чүй, Бишкек жана Ош шаарында гана жүргүзүлүүдө. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүнүн алкагында кимдир бирөөгө кесепети тие турган болсо жоопкерчиликти жеке өзүнө аларын айткан. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Эки сағат жауап берген.